деген пайгамбар айтқан садақаның ең жақсысы бұл құрсағы ашқанды тойғызу деген екен. Не болса ең қадірлісі, ең бақыттысы, қайыр садақаның ең жақсысы bir adam aç қалып тұрса, су сап тұрса, суысындығын қандыру, құрсағын тойғызу деп айтқан екен. Бекен айтқан екен де, айтқанбыз, бұл жерде айтып тұрған нәрсе, мындай бір боор ашып, шундай бір қиналып, аш қалған учурунда тойғызған жөнінде айтады екен. Демек, садақа деген емне бұл? 5 тамғадан тұрады, субханалла. Садақа. Садақа бұл тазалану. Тазақа бұл да қандай еле, темір бар ғой, мына темірді емеге салып тұрып, темір уста отқа салып тұрып, қызарып тұрып, чапқаннан дат кетеді ғой. Мына ошондой субханалла тазалану деп айтабыз. Садақаның өзгөчөлүгү эмнеде? Садақаның өзгөчөлүгү субханалла ал сенден азайып, бирок көбөйүп келишинде. Мына сен бердиң, азайттың, эмне өзүңөн азайды да капчыгыңан. Эми ал кайра көбөйүп келишинде маселе. Эми бул көбөйүп келиши бул кепилдикке алынган. Мисалса бир банктер айтып атпайбы, мисалса, эгерде силер мага баланча сом салып койсоңор, мен силер баланча жылдын ичинде баланча сом кошуп берем дейт го, туурабы? Эми эмнекен? Алла айтып атат, ушундай салсаң мен иштетип салып берем дейт. Алла айтып атат, субханалла, сен сал, мен болсо субханалла аны 10-дон 700 есе көбөйтүп кайра кайтарып берем дейт. Бирок сенин беришиңдин негизги маселеси халисан лиллахи таала. Bir gana kalız Allah için bolsa, ulu kudret Allah'ın için bolsa, dünyadaki kayra kaytıp geletken. Көп vakıtlarda Peygamberimiz aytkan sözler көп. Bирок mına qaragıla. Sadaqanın daha bir adı var. Bu şifa. Neden bir adı göğüydü? İkincisi ne oldu? Şifa. Peygamber de özüңөрдүн оорыңарды садака менен даарылагыла деген. Көрсө садака менен адам баласы шипа да табат экен. Бирок шипа мындай биздикинде бар, дары ичкен ох башың басылып калды дегенде эмес. Жоксо 3 сааттан кайра бир дары ичиңер. Ал садака ушундай да. Аны бердиң, берери менен сен эки нерсе шифа. Биринчи жан дүйнөң шифа табат, экинчи субханалла бул өзүңүн топурак болгон денең дагы субханалла шифа табат экен. Мынакей. Демек, садаканын жолдору көп экен. Садаканын жолдору көп экен. Биринчи садака бар, сен малың менен берип атасың. Малың менен, мал деген акчаң менен берип атасың. Экинчиси садака субханалла сен денең менен бересиң. Денең менен. Мына мисалса бирөө сени жумуш кылганга чакырды, жардам берип койчу. Машалла бисмилла бардың, денең менен кызмат кылдың, бердиң. Эмне болду? Сен да садака кылдың, машалла. Уш садака болду. Андан кийинкиси үчүнчү түрү садакабыз болсо, бул сенин тилиң менен болгон садака. Тил. Мына бул тил бар го, денеде бир мүчө. Эми бул тил менен кылган садакаң адамга жакшы сөз сүйлөп. Мен сүйлөп атам азыр. Мен садака кылып атам иншалла. Ассаламу алейкум да садака болуп эсептелет. Жакшы сөз сүйлөп коюу, моралдык жактан көтөрүп коюу, дух берип койсоң да керек болсо садака болуп эсептелет. Көрдүңүзбү? Бир адамды дух берип койдуң, субханалла. Садака болуп эсептелет. Машалла. Андан кийинкиси эмнекен? Салам мындай адамга күлүп койсоң да садака. Мындай мимика менен да садака болот. Бизге мен дайым ойлойм да, бул Алланын сиз менен бизди аябай жакшы көргөндүгүнүн белгиси бул. Сүйөт Аллах Таала, ушунча жакшы көрөт бизди. Эми биздин жылмайганыбызды дагы садака кылып, сооп катары берет. Соопко айланат. Жөн эмескен сооп жөн айланбайт экен, ошол сооп кайра сага кайтып келет экен, машалла. Bir adamga kol kavuşup koysan sadaka, maşineң менен кетип баратасың, унаң менен кетип баратасың. Жолда бирөө тосуп турган салдың, бисмилла, эми А точкасынан Б точкасына ала бардың. Эми ошондон канча узактыкка апарсаң, ошончо узактык километр садака берилди сага, машаллах. Кандай сонун турабы? Пайгамбар тазалык да бул садака деп айткан. Тазалык бул садака экен. Кечээ кетип бардым, карасаң, бир адам некен тамекинин пачкасын сатап коюптур, кимде баклажканы жеп коюп, немеде чыдап коюптур. Акырын бир мени алдың дагы, иншалла Аллах ыраазылыгы үчүн, мындай бир пакетке ар жака бир 20 метр жерде мусорканы алып койдуң. Алып апарып салып койдуң. Эми бул сен садаканы эң абзели болгонду ишти кылдың. Эмне үчүн энде? Эки нерсе кылдың. Биринчиси өзүңдүн нафсиңди сындырдың. Өзүңдүн нафсиң бар да, мисалы, канча бирөөнүн иштеген нерсе мусор мен мусорщик билем деген турабы? Мен мусорщик билем. Жок, некен сен нафсиң сынды. Аулоңду сындырдың, ылды эңкейип туруп, некен мусорду алдың дагы, аны эмне кылдың? Ошо кылдың.
Адам алымдар ушундай баягы өзүнүн нафсисин сындырып туруп ушул жана мусор жана бир жаман нерселерди алып туалеттерди жууп субханалла кайра ошону кылып кайра келгенче олия болуп калышкан көбүнчөсү. Бул чоң нерсе. Мына көрөсүз кандай нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп бизге өргөн айтып кеткен нерсеси бар. Демек карагыла туугандар. Эми тамак берүү, суу берүү бул өзүнчө садака машалла. Эң чоң садака өтө турган садакалар бул Алла жолунда муктаж болуп тургандарга берилген садака. Сурашат менден, кимге берейин садака? Дегенде садаканы жөн эле адамга бербейсиңер. Садаканы өзүңөр билесиңер да, кимде чыныгы муктаж болуп турганды, карыз болуп, кыйналып, ушул болуп турган адамдарга бериңер, аракет кылыңыздар. 5-10 сом эмес. Аларды жөнөкөй эле нерсе эмес, мындай өзүң мисалы бир кафеге кирдиң. Мисалы мынакей биздин момун эмебиз бардыңар, бул жерге олтурдуңар, бир тамак жеп чыктың, 250 сом болду дейли. Демек сен 250 сомго тоет экенсиң. Демек 250 сом машалла бир адам тое тургандык берип койгон жакшыраак экен. Эң азында. Ана эми кээбилер бар жөн эле, мисалы күнүгө жашоосун садака менен баштагандар бар. Күнүгө баягы көрдүңөр го, мисалы балдарга чогултуп баштаганда кичинекей балдар дагы өзүнүн копилкаларын алып келип эмне кылды? Жарып туруп төгүп берип атканын көрдүңөрбү? Мен аябай ыраазы болдум машалла. Мен ал балага ыраазы болгон жокмун мен. Ошонун ата энесине ыраазы болдум машалла. Балдарыңарды эмитен эле көндүргүлө садака бергенге. Садака бере берсекчи, билесиңерби? Субханалла, жакта ядерный бомбасы менен келип алсын да жергечи. Эл садака берип, бирине жардам берген эл болуп турган болсочу, эч качан жамандыгы келбейт. Аны гарантия менен айтабыз, субханалла. Мына ушундай экен туугандар. Өзүңөр жашооңорду күнүмдүк жашоо садака менен өткөнгө аракет кылыңыздар. Анан бердиңби? Аны эсептебегин. Кээбилер бар да жанагындай эсептешет го, мен бердим эле, чото келбей атат го мага депчи. Туурабы? Кээбилер көп адамдар бар. Машалла, мен садака бердим. Бирөө мага айтат, намаз окуңуз. Мен намаз окуп эле жүрдүм дейт. Анан азыр окубайм дейт. Эмне десем, окудум, эчтеке көргөн жок дейт да. Субханалла, максаты бөлөк экен. Намаз өзү бул парыз. Аны окуш керек, намаз парыз. Аны эч ким эч качан өзгөртө албайт. 5 маал. Эми ал максаты эмне экен? Дүйнө чогултуп жолсо келип калышын эмес. Ал Кудай үчүн окулат. Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Ал өзүнүн моюнда парыз кул болгон үчүн окуйсуң. Ал эми кээ бир нерселер бар. Дуа кылсаң машалла, ошол дуаңдын себеби менен берилет. Эми кээ бир убакыттарда садака бересиң, бул да тездик менен келет тургандар. Дуадан кийинки тездик менен келет, садакадан кийин тездик менен келет. Бирөөнө жакшылык кылсаң ошол zaman тездик менен келет, субханалла. Жол эле көрсөтүп кой, мындай эле. Мындай жол алып, тияка мечит тиякта деп кой. Же болсо мынекен, тиякта мына мектеп тиякта деп көрсөтүп койдуң. Машалла, мынекен ошо көрсөтүп койдуң. Кээбилер бар го, мектеп кайсы тиякта деп көрсөтөт го, кайра тескери жаккачы. Ал өзү бат эле тескери жакка барып калат да. Өзү ушундай нерсе, тез кайтып келет. Адамдын жүрөгүн айнытып, көңүлүн оорутуп коюп, анан дуам кабыл болот деген адамга бул жарабайт. Туурабы? Түшүнүңүзбү? Ошо адамдын көңүлүн ооруп турган көңүлүн дагы жакшыга буруп, көңүлүн тартып, кечирим сурап, кой бул садака. Момундай садака, субханалла. Аллахым береке берсин. Аракет кылабызбы иншалла? Күндү садака менен баштайлы. Балдарыңарды үйрөткүлө, өзүңөрдү үйрөнгүлө машалла. Эч качан сараң болбогула. Бир чоң бир олия өткөн экен. Ошол олия мындай деп айткан экен. Кимде ким бул дүйнөдө ага берилген нерсени бергенден аянбаса, бергенден коркпосо, ага берилген аманатты алып атканда да коркпойт деген экен. Аны сурашып, "О, устаз, бул кандай нерсе айтып атасыз? Биз түшүнбөй калдык сиз деген нерсе." Мал дейт, мүлк дейт. Бул бардыгы убактылуу нерсе. Мына бийлигиң убактылуу нерсе, мансабың убактылуу нерсе, акчаң дагы убактылуу нерсе, жаштыгың да убактылуу нерсе, сулуулугуң да бүт нерсе убактылуу. Ошол эле мезгилде субхана Алла бизге булардын баарын тең берген, ошону бергенди үйрөнүш керек экен. Анан бизге эң маанилүү нерсе бар, биздин жаныбыз бар экен. Мына ошол аманат экен. Ошол качан жаның чыгып атканда адамдарга садака кылып, жардам берип, эч бир кыйналып жүргөн адамды жанды беришти оңой болот экен көрсө. Жандын чыгышы оңой болот. Ушундай нерсе. Ал эми кимде ким адамдардын улуусу болбосу келсе, иши дайыма оңолуп жүрүшүн кааласа,
анда эмне экен, үстүңкү кол болсун дайыма. Бирок ылдыйкы сурай турган кол болбосун. Мына ушундай. Садака бере турган болсун ар бир киши. Аракет кылла садака бергенге. Бул нерседе стимул бар. Мен дайыма айтам да, мында чоң бир стимул бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берүүчү болгула, алуучу болбогула деген чоң стимул бар. Бул аракетти болгула, колуңардан келишинче иштегиле, бергиле. Мында бизнесмен болосуңбу, же болбосо бул ишиң оңолуп кете тургандай алдыга аракет кылып жүткүнө турган болгула деген эле сөз. Эч качан алды болуп келе мага бер деп муктаж боло турган арасына кошулуп калбагыла деген сөз. Субханалла. Пайгамбар өзү кичинекей сөз менен бизди үйрөтүп койгон. Дүйнөнү тыштап коюш, эчтеке кылбай коюш, Кудай берет деп жатып алыш, бул мусулмандык эмес. Биз аракет кылып туруп Кудай эмне берсе ошону Кудай берди деп айтабыз. Өзүң келип эшекчи иштеп таап туруп, ана деп Кудайга шүгүр деп айтабыз. Кудай берди деп айтабыз. Мына ошону айтат. Калган жагы болсо Кудайым сактасын, адашуу болуп эсептелип калат экен. Аракет кылабыз, Амин. Субханак хамдика анта астагфиру ва атубу илейк. О Кудайым баарыбызга садака берүүчүлөрдөн кылгын, бирөөнү муктаждардан кылбагын. Ошол турган баарыбыздын өзүн кабыл кылып, күнөөлөрүбүздү кечирип, Алла дайым иштерди алга жылдыргын. Ар бир оору сыркынан өзү алыс кылгын, эл журтка тынччылык бергин.